2013 жылдын супер ырчы айымы наамынын ээси Ырчы Чолпонай 26 декабрь күнү өз карьерасында биринчи рет жеке концертин берди. Ырчыны көккө жеткирген толкундануу сезимдери Бишкектеги түнкү клубдардын биринде уланды. Анткени Ырчы бул жерге концерттин уландысын тууралап, өзүнүн чыгармачылык кечесинин ийгиликтүү өткөнүн куттуктап келген кесиптештеринин жана жакын досторунун каалоо тилектерин кабыл алмак. Чынында бул күн Чолпонай үчүн өтө чоң майрам болгону турат. Себеби көптөн берки чыгармачылыкта бирге иштешип жүргөн эң жакын адамы Эрнис Үмүталиев Ырчы айымдын колун сурамакчы. Түнкү клубтун босогосунун атты Арзамат. Жерге төшөлгөн роза гүлүнүн ак кызыл желекчелери менен жаркырап жанган шамдар интрига жаратты. Оба, жерге төшөлгөн гүлдүн да себеби аныкталып, 5 тамгадан куралган сүйүү сөзүн айтууга убакыт келип жетти. Махабаттын эң таттуу учуру деп ушунайт. Чолпонайга көптөн бери продюсерлик кылып келген Эрнис Үмүталиев ортого чыга келип, Ырчыга сүйүүсүн билдирди. Мен абдан сүйлөп турам. Мен чоң кадам таштап. Чоң кадам таштап атып окшойт деп ойлойм. Чолпонай мен 12 жылдан бери сүйлөшөм. 10 жылга 2 жылдан бери чогубуз. Эка 13-й уж. 13-й эме кетет да. Анан я люблю эту девушку, я тебя люблю, Жанна. Я тебя очень сильно люблю. И все то, что я делаю, я, наверное, без себя никогда не смог бы это все сделать. И это правда. Вот, и она... Толкунданып турам деген Эрнис мырза тизелей отуруп, сүйүктүүсүнүн колун сурап, көздүү шакек такты. Бул окуя залда отургандар сыяктуу эле Чолпонайга да күтүүсүз болду. Мунун Ырчы кыздын бир топко апкарып, үн сөздөн кала туруп калганын байкоого болот эле. Оба, айтуусун айтып, үйлөнүү тууралуу сунушун киргизген Эрнис мырза толкунданып турду. Албетте, мындай жоопкерчиликтүү, олуттуу сунуштун жообу да дароо ооздон чыга койбойт эмеспи? Она еще ответ не сказала, ребята! Да, лишь керек болуп атпайбы? Подождите. Да. Эки жаштын толкуп ташып турган сезимдери менен тең бөлүшкүбүз келип, аларды кепке тарттым. Күткөн эмесмин. Эгер билсем, ботос эмес башка бир туфли кийет элем. Негизи чын эле күтүүсүз болду. Мен 12 жылдан бери коркуп жүрөптүрмүн. Анан ушул шакка барып, азыр ушул нерсе болуп атканына мен абдан эң биринчи кубанычтамын. Экинчиси, азыр барып ушул сөздөрдү айткычакты мен эртеден бери бүгүн кантип айтам, эмне кылам, кандай болуш керек деп сүрдөнүп жүрүп, даярданып жүрүп, анан эң аягында жүрөк деген жүрөк экен, өзү айткан сөзүн мындай өзү эле чыгып кеткен баары. Белгилей кетсек, Эрнис Үмүталиев Акшола балдар хорунда тарбияланган окуучулардан түзүлгөн кылым тобунун ырчысы жана жетекчиси катары таанылган. Ошондой эле анын Do+Fa тасмасына продюсерлик, Do+Fa 2ге режиссерлук кылганын да айта кетпесек болбос. Үйлөнүү тойдун так датасын азырынча сыр кылып туралы деген сүйүшкөндөрдү биз куттуктап, сүйүүнүн ачуу эмес, таттуу даамын таткыла демекчибиз.